Саламатсыңарбы студенттер. Бүгүн силер менен курулуш өндүрүшүн уюштуруу жана анын технологиясы сабагынан жаңы лекцияны өтөбүз. Лекциянын аталышы курулушту уюштуруунун жана жумуштарды аткарууну долбоорлоо. Карала турган суроолор. Биринчи суроо. Курулушту уюштуруу боюнча документтердин курамы жана анын максаты. Экинчи суроо. Курулушту уюштуруу долбоору. Проект организации строительства деп кыскартып пост деп коебуз. Мындан ары пост деп айтабыз. Жана анын мазмуну. Үчүнчү суроо. Жумуштарды аткаруунун долбоору. Проект производство работ деп аталат. Кыскартылганда ППР. Анын максаты, курамы жана посттун айырмасы. Мурунку сабакта силер менен курулушка болгон даярдануулар жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Кантип даярданабыз, кандай иштерди аткарабыз, кайсы мезгилде аткарабыз, кимдер аткарат ошол жумуштарды, баардыгын билебиз. Эми курулушту башташыбыз керек. Курулушту башташ үчүн курулушту уюштурушубуз керек экен, анан курулуш монтаждоо жумуштарын аткарышыбыз керек экен. Мына ушул жумуштарды аткарыш үчүн атайын негиз боло турган бизге документтер керек экен. Ошондой документтердин негизги документтердин бири бул пост, экинчиси ППР деп аталат. Бул документтердин курамы жана көлөмү курулуш өндүрүшүн уюштуруу деген аталыштагы курулуш нормалары жана эрежелери же болбосо кыскартылып айтылганда СНИП 3.01.01.85 деген документте баардыгы каралган. Курулушту уюштуруу боюнча каралган бул эки негизги документтер эмне максат менен түзүлөт? Биринчи максатыбыз заказчик менен келишимде каралган курулушту куруу мөөнөтү бар. Ошол мөөнөтүндө же болбосо андан да кыска убакытта жумуштардын аткарылышын жана объекттерди пайдаланууга берүүнү камсыз кылат экен. Экинчи максаты сапаттуу, натыйжалуу жана коопсуз курулуш монтаждоо иштерин камсыз кылат экенбиз. Үчүнчүсү курулушту уюштурууга кеткен чыгымдарды азайтуу менен объектини курулуш конструкциялары, материалдары жана башка ресурстар менен камсыз кылуу. Башкача айтканда, ушул эки документтин негизинде иш жасасак, ушул үч негизги максатыбызга биз жетет экенбиз. Пост деген эмне? Бул турак жай кварталын, массивди, объектилердин комплексин куруу үчүн, же болбосо бир чоң ишкана курула турган болсо, завод, мисалы үчүн, фабрика, анын ичинде канча деген өзүнүн негизги цехтери бар. Андан сырткары жардамчы кошумча дагы котельниялары болот, гараждары болот, АБКсы болот. Мына ушулардын баардыгына иштелип чыккан документти пост деп коет экенбиз. Пост башкы проектировщик тарабынан инвестор, заказчиктин эсебинен иштетилип чыгылат. Посту иштеп чыгууда проектировщиктер башкы подрядчиктин жана субподряддык ишканалардын каалоолорун, пикирлерин, ошондой эле өрт, санитардык коопсуздук, экология жана башка мамлекеттик көзөмөл органдарынын талаптарын эске алышат. Бул деген эмне? Посту подрядчик колдонуп атат. Ошон үчүн анын пикири каалоосу керек болуп атат. Ошондой эле өрт коопсуздугун сакташыбыз керек, санитардык коопсуздук, айлана чөйрөгө биздин куруп аткан здание терс таасирин тийгизбеш керек, куруп аткан мезгилдеби, иштетилип аткан мезгилдеби. Ошондуктан ушул көзөмөл органдарынын талаптарын эске алынышы зарыл экен. Иштелип чыккан пост башкы подряддык курулуш ишканасы менен сөзсүз түрдө макулдашылышы керек. Посту иштеп чыгыш үчүн бизге негизги баштапкы маалыматтар керек. Ошол маалыматтарга таянып, анан биз посту иштеп чыгышыбыз керек.
Бул маалыматтар кайсылар? Биринчиси, ушул объектинин техникалык экономикалык негиздемеси жана долбоорлоого берилген тапшырма болуп эсептелинет. Техникалык экономикалык негиздеме деген заказчик бир объект куруп атканда ошол объектинин кереги барбы, адамдарга ошол жерде жашаган же болбосо мамлекетке кандай пайда келтирилет, канча жумуш орду менен адамдар камсыз болот, ушуларды канча сомго бүтөт, ушулардын баардыгын негиздеп туруп анан кийин уруксат алат. Ошол негиз керек экен жана заказчиктин проектировщикке берген, долбоорлоого берген тапшырмасы керек болот экен сөзсүз түрдө. Андан кийин инженердик изилдөө материалдары дейт. Проектини сызаардын алдында проектировщиктер кайсы жерге курулса, ошол жерди барып инженердик изилдөөлөрдөн өткөзүш керек. Мына ушул изилдөөлөрдөн топтолгон материалдар, эгерде реконструкция боло турган болсо, имарат, ошол имараттын, курулмалардын, тышкы жана ички коммуникацияларды долбоорлоого чейин техникалык экспертизадан өткөзүш керек. Ошол экспертизанын жыйынтыктары керек болот экен. Үчүнчүсү, башкы подряддык жана подряддык уюмдардын өздөрүнүн өндүрүштүк базаларын, өздөрүндө болгон мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен курулушка керектелүүчү курулуш конструкциялары, материалдар, транспорт, механизация каражаттары, энергетика, суу, жергиликтүү курулуш материалдары менен камсыз кылуу боюнча сунуштады. Подрядчик каяктан алат материалдарды, кайсы жерден алып келет, ошол жөнүндө сунуштарын бериш керек экен. Төртүнчүсү, курулушка керек боло турган продукцияны, материалдарды жана жабдууларды жеткирүүчү ишканалардан жеткирүү жана ташуу шарттары жөнүндө маалымат. Кайсы жерден алып келебиз, кимден алабыз, кантип ташып келебиз, ушул жөнүндө маалымат керек экен. Эң негизгиси бул биз кандай объект куруп атабыз, анын көлөмдүү пландаштыруу жана конструктивдик чечимдери дейт. Булар эмнелер? Биздин куруп аткан зданиябыздын узундугу кандай, бийиктиги кандай, канча этаждан турат, кандай помещениялар бар, ал помещениялардын размерлери кандай, булардын баардыгы көлөмдүү пландаштыруу чечимдери деп аталат. А конструктивдик чечимдер деген бул кандай конструктивдик элементтерден турат? Фундаменттери кандай? Сборныйбы, монолитныйбы? Дубалы кандай? Кирпичныйбы, монолитныйбы, панельныйбы? Кровлясы кандай? Көрдүңөрбү? Ар бир конструкциясын билишибиз керек экен. Кандай конструктивдик элементтерден турат? Баштапкы маалыматтарды топтоп, ушулорду окуп бүткөндөн кийин, ошонун негизинде анан постту түзүп баштайт экенбиз. Пост негизинен эмнелерден турат? Биринчи, курулуштун календардык графиги. Кайсы айда кандай жумуш болот, же болбосо даже кайсы күндө кандай жумуштар аткарылат. Экинчиси, курулушка даярдык көрүү жана курулуш жүрүп аткан мезгилдерге стройген план. Ошо курула турган аянтын планы. Кайсы жерде временный зданиялар жайгашкан, кайсы жерде краныбыз турат, суу кайсы жерден кирген, токтор кайсы жерде, материалдар, курулуш конструкциялар кайсы жерде склад болуп турат, ушулардын баардыгын сызылган план болуш керек экен. Үчүнчү, имараттарды жана курулмаларда курууда кабыл алынган иретин аныктоочу уюштуруу технологиялык схемалар, же болбосо ар бир иштин технологиялык кезегин көрсөтүүсү менен түзүлгөн схемалар. Төртүнчү, негизги курулуш, монтаждоо жана атайын жумуштардын көлөмүнүн ведомости. Бир объектини куруш үчүн, допустим, кандай жумуштар аткарылат, ушул жумуштардын көлөмү. Бешинчиси, курулуш конструкцияларына, буюмдарына, материалдарына жана курулуш жабдууларына болгон муктаждык жөнүндөгү ведомость. Ошол объектиге кандай конструкция канча көлөмдө кетет, кандай изделия кетет, кандай материал кетет, ошолордун көлөмү жөнүндө ведомость толтуруш керек экен. Андан кийин
негизги жана көмөкчү технологиялык жана башка жабдыктарга, кабель продукцияларына болгон муктаждык жөнүндөгү ведомость. Эгерде өндүрүштүк здание боло турган болсо, анын ичинде кандай технологиялык жабдыктар, оборудованиялар болуш керек. Ошолордун саны, аты, көлөмү, жана кабель продукцияларына канча керек болот, кандай маркадагы ошолор жөнүндөгү атайын ведомость түзүш керек экен. Кийинкиси негизги курулуш унааларына жана транспорт каражаттарына суроо талаптын графиги. Бизге ошол объектини куруш үчүн кандай техника керек болот? Кран, бульдозер, экскаватор, жүк ташыш үчүн кандай транспорт керек болот? Ушулардын графиги, качан керек болот? Кийинкиси курулуштун кайсы мезгилинде кандай кесиптеги жумушчу керектиги тууралуу график. Мисалы үчүн курулуш башталганда кандай жумушчулар керек? Биринчи жер иштеринде разнорабочийлар, жерди казып, котлованды, траншеяны казыш үчүн. Андан кийин фундамент коюп баштадыкпы, монолитный фундамент куя турган болсо, бетонщиктер керек болот. А бүтөөрдө уже отделочниктер, малярлар, штукатурлар, облицовщиктер керек болот. Канча, кайсы күнгө канча жумушчу керек, ушулар тууралуу график болуш керек экен. Акырында ушу пост боюнча түшүндүрмө кат же болбосо пояснительный записка тиркелиш керек. Эми проект производства работ боюнча айтайлык. Проект ППР бир объектиге же болбосо бир имараттын өзүнө же болбосо бир сооруженияга иштелип чыгат экен дагы. ППРди башкы подряддык курулуш монтаждоо ишканасы иштейт экен. Көрдүңүзбү, пост менен ППРдин айырмасы эмнеде? Посту ким сызып атат, кандай объектилерге жасалып атат. А ППР бир гана объектиге сызылат экен, подрядчиктин милдети болуп эсептелинет экен. ППРди даярдаш үчүн дагы атайын бизге керектүү боло турган маалыматтар бар. Алар биринчи ошо ППРди иштеп чыгуу боюнча тапшырма берилиш керек экен. ППР посттун негизинде курулуп аткан, разработка болуп аткандыктан объекттердин комплексине түзүлгөн посттон алынган маалыматтар керек экен бизге. Андан кийин объектинин проектиси, жумушчу долбоору документтери, же болбосо рабочий проектная документация деп аталат, жумушчу чиймелер жана алар боюнча түзүлгөн сметалар, баалары. Андан кийин курулуш аянтына курулуш материалдарды, конструкцияларды, жабдууларды жеткирүү же өндүрүү шарттары. Кайсы жерден алабыз материалдарды, же өзүбүз чыгарабызбы, ушул жөнүндө маалымат болуш керек экен. Андан кийин объектти квалификация жана кесип боюнча жумушчу персонал менен камсыз кылуу шарттары жөнүндө маалымат. Курулуш монтаждоо ишканасында кандай бригадалар бар, өзүндө бригадалар ошол жумуштарды аткарганга жетиштүү же жетишсизби, ошону билиш үчүн жумушчулар жөнүндө маалымат болуш керек экен. Дагы бир керектелүү нерсе бул курулуш монтаждоо иштерине кетүүчү ресурстарды ар бир ишкананын өзүнүн ички өндүрүш нормалары болот. Ошол кайсы ишкана кура турган болсо объектини, ошол ишкананын өзүнүн нормалары керек болот. Проект производства работанын курамы, ППРдин курамы. Биринчи кезекте объектинин башкы куруу планы, строительный генеральный план дейт. Бул ошол бир объектинин өзүнө жасалган, ошого жараша курулуш монтаждоо жумуштары башталгы чакты объектини даярдап алышыбыз керек. Жана мен айткандай, кайсы жерде кран турат, кайсы жерде жол болуш керек, кайсы жерде складтар турат деген. Экинчи, объектиде жумуштарды аткаруу боюнча календардык план. Кайсы күнү кайсы жумуш болот, канча адам иштейт, кандай техника керек болот. Курулуш монтаждоо жумуштарын аткаруу үчүн жасалган технологиялык же уюштуруу технологиялык карталар болуш керек экен. Курулуш конструкцияларына, буюмдарына, материалдарына жана курулуш жабдууларына болгон муктаждык жөнүндө ведомость.
курулуш машиналарына, курулуш монтаждоо шаймандарына, инструменттерге болгон муктаждык жөнүндө бердим айтып, жана ошол курулуш материалдарды, конструкцияларды, буюмдарды, полуфабрикаттарды объектиге ташып келген график болуш керек экен. Геодезиялык жана башка текшерүү ченечүү шаймандар жөнүндө көрсөтмөлөр, объектиде коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылуу боюнча чечимдер жана объектини убактылуу суу менен жабдуу түйүндөрүн куруш керек экенбиз. Курулуш аянтын жылуулук жана электр энергия менен камсыз кылуу керек экен. ППР менен посттун курамы окшош эле болуп атат, бирок айырмасы эмнеде болуп атат? Айырмасы ППРде бир гана объектиге түзүлгөн болсо, а постто бир нече комплекс объекттердин курамы түзүлүп атат. Бул слайдта силерге календарный план, же болбосо календарный график кандай түзүлөт, ошону көрсөтүп атат. Календарный график эки бөлүктөн турат. Сол жак, анан оң жак деп. Мына сол жактагы бөлүгү расчетный часть, эсептөө бөлүгү деп аталат дагы. Бул жерде жумуштардын аттары, көлөмү, чен ошол жумушту аткарууга кеткен убакыт, кандай машиналар керек болот, канча күн жумуш болот, канча адам иштейт, канча смен иштейт, жумушчулардын состав звена деп коет, немелеринен бери, разряддарынан бери канча жумушту иштеш керек, бардыгын могу жакта эсептеп алабыз, эсептөө бөлүгүндө. Ал эми графикалык бөлүгүндө болсо, ушул жумуштардын графигин сызабыз. Мына сызыктар менен узун сызыктардын немеси, узуну канча күн дегенди билдирет, а үстүндөгү жазуулар жумушчулардын саны. Мына даже жылы, айларга бөлүнгөн жумуштар, анан кийин айларда ар бир күнүндө көрдүңүзбү? Ушул графиктин негизинде кайсы жылдын кайсы айдын кайсы күнүндө кандай жумуш болот. Мисалы үчүн жерден көрөбүз дагы, алдындагы мына графикте турган жумуш, мына жумуш болот экен. Ошого ылайык материалдарыбыз даяр болуш керек, техника даяр болуш керек, жумушчулар даяр болуш керек. Ушул календарный графиктин негизиндеги 3 график түзүлөт. Биринчи график бул жумушчулардын иштөө графиги. Бул графиктерде негизинде эң көп санын аныктайбыз. Объектиде канча адам иштейт. Себеби биз ошол эң көп иштеген адамдын санына жараша стройген пландын немелерин расчётторун чыгарышыбыз керек. Кийинкиси объектиге курулуш конструкциялары, материалдарды ташып келүү графиги. Бул жерде материалдардын аттары, канча количествода керек, качан ташылып келиш керек. Бул деле мына календарный графикке окшоп, сызык менен, узун сызык менен белгиленет. Сызыктын узундугу канча күн ташылып келгенин билдирсе, үстүндөгүсү канча көлөмдө ташылып келет, ошону билдирет. Кийинки график негизги машиналардын, курулуш машиналардын механизмдерин иштөө графиги. Бул жерде мунун негизинде түзүлүп атат. Көрүп атасыңарбы? Ар бир жумушта бул жерде наименование машин механизмов дейт. Ошол машинелердин аттарын жазабыз. Мисалы үчүн бульдозер. Биринчи эле жер казып атабыз, бульдозер иштеп атат. Андан кийин экскаватор, котлован казып атабыз, экскаватор иштеп атат. Кийин уже бетон иштери башталдыбы? Ал жерде бетономешалкалар иштеши мүмкүн. Монтажный иштер башталдыбы? Кран иштеп атат. Ошо иштер качан башталып, бүткөнгө чейин сызык менен көрсөтөбүз. Бул объектинин стройген планы. Стройген план. Мына курула турган объектибиз, кран, монтажный зонасы, открытый площадкалар коюлуп атат. Мына жакта закрытый складдар, временный жумушчулар үчүн керек болгон зданиялар, прожекторлор коюлуп атат. Сыртынан сөзсүз түрдө курулуш аянты эмне болуш керек, тосулуш керек. Ушул эле жерде условно обозначениялар, экспликациялары, тептер көрсөтүлгөн. Силер курсовойдо ушу стройген план менен календарный графикти сызасыңар. Бул слайдта биз технологиялык картаны көрүп атабыз. Технологиялык картада
монтажный немени плита покрытиялардын монтажына жасалган экен. Биринчи схемасы сызылат, кандай болуп аткарылат, но жерде кайсы жерде аткарылган, кантип уюштурса болот жумушту ошол берилген. Жумуштардын кеткен убакытты эсептеп чыгарды. График, жумуштардын график производствосун, работасын сызып атат. Кандай материалдар керек болот, кандай машиналар, инструменттер керек болот. Аткарылган жумуштун сапатын кандай кылып текшериш керек, баардыгы мындай кылып жазылган. Бул карталар кайсы мезгилде колдонулат? Эгерде биз кандайдыр бир жаңы материалды, курулуш конструкциясын пайдаланып атсак, же болбосо жаңы бир механизмди, машинаны, строй машинаны, же бир жаңы бир ыкманы колдонуп аткан болсок, жумушчуларга, ошол ишти аткарган жумушчуларга түшүнүктүү болуш үчүн атайын ушундай карта, технологический карта деген түзүлөт. Текшерүүгө берилген суроолор. Биринчи, пост менен ППР эмне максат менен түзүлөт? Экинчи суроо, постты ким түзөт жана кандай курулуштарга, кандай объектилердин курулушуна? Үчүнчү суроо, ППРди ким түзөт жана кандай объектилердин курулушуна? Пост менен ППРдин негизги баштапкы материал эмненин негизинде түзүлөт? Акыркы суроо, пост менен ППРдин курамы кандай? Ушул суроолорго жоопторду жазышыңар керек.